Sizdin жашооңуз түндөсү да күндүзү дагы Куран менен. Az болсо да ачыңыз. Акыркы жолу Куранды качан ачтыңыз? Акыркы жолу Куранды жөнөкөй окуу, алхамдулилlah, кээ бир энелер бар, 10 жылдан бери Куран окуп атат. Алла разы болсун. 15 жылдан бери Куран окуп, Алла разы болсун. Бирок өкүнүчтүүсү ошого ой жүргүзбөй окуп атат. Мен айтпаймын, Куранды окусаңыз, ой жүргүзбөй окусаңыз сооп болбойт деп. Сооп болот. Бирок ой жүргүзүп окуй турган болсоңуз, шыныгы Курандын акысын берген болосуз. Акысын берген болосуз. Куранга тадаббур кылып окуган, тадаббур деп коет мунучу. Лиятадаббару аятихи. Аллах айткан: "Валакад яссарнал Кур'ана лидикр, фахал мин муддакир, фа'табиру я улил абсар." Кур'ан акылдууларга, ой жүргүзгөндөр барбы? Лааллакум тaqilun, лааллакум тадаккарун. Кур'анда канча жерде келет? Ой жүргүзгүлө, акыл чалкагыла, ойлонгула, тадаббур кылгыла, пикир кылгыла. Кур'анда эмне деп атат? Демек, Фатиха сүрөнүн маанисин билесизби? Ихластын маанисин билесизби? Намаз окуп атканыңызда тилиңиз арабча, мээңизде, жүрөгүңүздө кыргызчасы туюлуп туруш керек да. Мына ошондо намаз. Кур'ан башкача болот анда. Кайсы сүрөнү? Кул аузу бираббил фалак окуп атасыз, кул аузу бираббин нас окуп атасыз. Ушун маанилерин билесизби? 10 жылдан бери намаз окуйсуз, Кур'ан окуйсуз. Эгерде маанисин билбесек, анда ойлонойлу. Мен бүгүнкү чакырыгым ушул. Кур'анды биринчиден туура окугандан кийин токтотпостон, Кур'андын маанилерине, котормосуна ой жүргүзүп, тафсирлерине ой жүргүзүп, эмне деп атат деп. Мынакей туугандар. Ошон үчүн иншалла аракет кылайлы.